Мармелад мишка бар го. Ошондон 5 флакон ичиргем да, былтырда айткам жолугушудайчы. Баламдын азыр бою 180, буту 43. Өзү 16 жашта. Акасынан да бою узун болуп кетти да. Азыр да жакшы көрөт. Неберелериме алып берип койсом же болот, алардан талашып. Жебе боюң кетти. Лазар да. Ошол омега именно Лазарга баягы Бишкекте кийим алып берсек, бала сатуучу бала 7 класс десек таң калды да. Чоң студенттин кийимдерин алып кийет да, спортивкаларды. Нчо бою узун деди анан. Биздики мен деле 6 класс окуган балам бар, нчо деди да. Деди анан ушундай бизде бир неме бар, витамин бар, мармелад, ошону ичирсең, аса бой өсүп кетет. Кой, ал ушунча өстүрсөң да аныңар зыян окшойт дейт го. Резкий өздүрүрсөң дейт го. Эми жакында эле мен декабрь айында эме болду да. Бир тууган акам бир жака барабыз деп калса, анан баласын ээрчитип келип калды да. Мен али кыз бала, эне ата өлгөндөн кийин үйгө барып деле жок болуп калып экен. Той тамашага эле барып каласың анан. Ака бул балаңыз 4-тө окуйбу десем, 7-де окуйт дейт го жана баласынчы. Бой өтө эле өспөй калды да. Анан бул эң кичинекей балаңар көңүл буруппагыла. Эмне кылышыбыз керек? Мага эме кылган, мен витамин берейин, ал бергиле, ичиргиле десем, анан берчи алып ичирейин. Омега 3 менен иммуномишканы бир бердим. 3 ай катар ичирдим. Жеңем сүйүнүп кайра рахмат айттым. Вообще бой кетти дейт. Тамакты дагы 2 касадан иче турган. Анан болуптан калат да, покой. Витамин жетишпей, Окутам койгон дейт. балага витамин жетишпей калат го. 9 жаштан жогору болгондо уже бала витамин жетишпей калганда, кээ бир баланын, кыз баланын бою өспөй калат экен. Калып кетет экен да, Калып кетет. Ошо маалда бериш керек экен балага. Азыр бала 6 жашарке, бирок 40 жашта экен бою.